Assalamu alaikum, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле мен айылым көрсөтүсү. Бүгүн биз Базар Коргон районунун Могол айыл аймагынын Ооган Тала айылына келдик. Бүгүн биз мына өзүңүздөр көрүп тургандай аябай сонун айыл менен сиздерге кенен маалымат берип таанышканга аракет кылабыз. Бизден алыстамай жок, биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алда. Assalamu alaikum. Кандай сабар? Жакшыбы? Амансызбы? Сизби? Жакшы. Бул жак ага сизди айтып калды эле, ушул айылдын таржымалын берген аксакалыбыз бар. Ошо үйүнө эле барып бастырып баралы. Ал киши иш үстүндө болсо керек дейди эле. Мен да жазуу менен аракмын. Бир нерсе жазат окшойсуз менимче. Ооган Тала тууралуу Колбондар деген китептин экинчисин жазып атам. Дагы 3-4 айдан кийин куда калышып экинчиси чыгып калат. Жакшы. Колбондарда күтүп атат аябай. 3 жылдан ашып кетти өзү башып жазууга. Абдан сонун. Бирөө жаныңызга отурсам болобу? Кел ага, кел. Мындай отурайын, Келме отуруңуз. Аксакал кантип атасың анан? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандай? Жакшы. Чыгармачылык иштер болуп атабы? Аябай жакшы. Жакшы. Сиз дагы бир аябай калың китеп жазып коесуз го. Ооба, муну палвандардын бир атын тарыхка калтырып коеюн деп ушул 3 областтагы таанымал элге аты чыккан палвандарды жазып атам. Кайсы областтар? Ош, Жалал-Абад. Ош, Жалал-Абад, Баткен областынын палваны. Сонун китеп экен анда. Бир китепке 100 палван алып ошолордун таржымалын жазып атабыз. 100 палвандуу китепти канча убакта жаздыңыз да? Бул 3,5 жылда бүттүм да. Ар бир палванга үйүнө барып, бир эле жолу эмес да, көп жолу барып, муну компьютерный вариантын көрсөтүп, бардыгын тастыктап, анан кийин чыгат да бул китеп. Себеби туура эмес фактылар болуп калса жакшы болбой калат да. Себеби булар эл тааныган адамдар да бардыгы. Эми ушулардын балбандардын ичинен бир кандайдыр бир балбанды белгилеп кетпейсизби? Бир маселе мынау Карим палван деген бар. Ошону бул өзү мынакей. Мына Карим палван деген. Бул киши көп жыл Өзбекстанда жүрүп аты чыккан палван да аябай. Ошол өзү Моңолдор уруусунан болот. Моңол болот уруусу. Азыр бир 80ге чыгайын деп калды жашы. 42-жылкы да. Азыр көз тирүү, бар азыр да палван анча-мынчаларды езип коет. Мынакей, мынау палван да. Мына. Карим палван ошого. Бир аз ыр саптаа жазып коюңуз. Булардын ар бирин ошо ыр жазгам да. Тел торудай гүлүк минип келишкен, тегеренген элдер бата беришкен, билек түрүп камчы тиштеп кыл чайнап, Карим палван көбү менен эңишкен. Эңип келди чапты торпоглакты, Кудай Таала кур койбоду жеңиштен деп жаздым эле. Аябай маанилүү. Ошо бул киши эми өзү маанилүү адам аябай. Мына бул менче үй бүлөсү окшойт. Үй бүлөсү, минген аттары. Бул киши Өзбекстандын курама командасында көп союздук республикаларга барып, көп чемпион болгон адам да. Максатка эле өтөйүн. Негизи сизди издеп келгенибиз бул Ооган Тала айылы. Эмне себептен Ооган Тала деп аталып калганда кызыктуудай. Ооган Тала айылы илгери бул жерде 4 урук эл жашаган да. Муну биздин Как, Оробашы, Талжылга деген мына жакта бир өрөөндүү жерлерибиз бар. Ошол жерде жашаган алар. Бул түздө орустар жашаган да. 16-жылы баягы орустар менен кыргыздардын ортосунда неме чыкпадыбы? Жаңжал чыккан мезгилде ошол бул ошол коктун ичинде жашаган 4 урук эл чыгып ошо орустарды кууп чыккан экен бул жерден. Анан ошондон улам бул тала орустардан кыргыздарга Ооган Тала деп аталып калган экен да. Бул бир вариант. Экинчиси мына жерде биздин Чоң дөбө деген бир дөбөбүз бар. Дөбө бар, Чоң дөбөсү. Мунун аркы бул жерден анын аркасынан Каракөл дарыясы агат. Андан ары Каракөл деген жерибиз бар. Ошо Каракөлдөн муну ушул бөлүнүп, ушака бөлүнүп калган экен ушул дөбө деп
ошон үчүн ооган тала деп койгон дейт. Демек эки вариантта айтылат. Эки вариант айтылат. Бул айылда ошондо кыргыздын кайсы уруунун уулдары отурташкан да? Бул жерде негизи бир эле уруунун балдары бар да, Саяк уруусунун балдары бар. Ошо Саяктан таркаган ушул Өйдечекти, Чоңко, Кутунай, анан Шыкмамат деген 4 уруу эл жашайт. Өзүңүзгө токтолгум келип турат да, мынабу бөлмөңүз аябай сонун экен, бул жакта китептин баары деле бар экен, Китепти. Бул жакка менимче жатып эс алат окшойсуз. Ооба. Компьютерден да иштейт экенсиз бул жакта. Анан бул өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берип кетпейсизби? Мен эми ушул өзүм жашым 70-терге барып калды. Ушул Союз бузулуша иштеп пенсияга чыккан адаммын мен. Анан бош мезгилде мындай ыр жазып, анан мына китептер жазып, ушинтип жүрөм. Могул жерде ырларыңыздан анда бир окуп бербейсизби? Азыркы мынабу жаштарга бир мындай бир жазган ырым бар эле, ошону окуп коеюн анда. Акыл сөзүн кулагына илбеген, мойну башы этек жеңи кирдеген, атасынан кыргыз болуп туулса да, тердик жүгөн куюшканды билбеген жаштары бар кыргыздын. Жаманын жакшысын да талдабаган, жаш эле кар экен деп тандабаган, ак элечек туш кийиз шырдак эмес, колуна учук ийне кармабаган кыздары бар кыргыздын. 70 жыл жашадык болуп сенек, жок болду кыздар такчу шурус эдеп. Атаны кокуйгунай мунун баары, атасын папам дештен болса керек деп жаздым. Аксакал, бул азыркы биздин кыздарга, жаш жигиттерге мынабу өзүңүз айткандай тердик жүгөн, куюшкан, мынабу учук ийне кармаган кыздарга бир тийишип, ошондой да, эми ошолор ушуну унутуп атат деген мааниде жазылган да. Ушу илгерки кыргыздын мындай бир жакшынакай буюмдарын билбеген адамдар көбөйүп кетпедиби кийин азыр мезгилде ошого. Ооба, могул жерде азыркы эле окуган ырыңыз 1997-жылы жазылыптыр. Могул жерде 96, 98, менимче көп жылдан бери бул жазуучулук менен алектенип келет аткансыз да. Бул өзүңүздүн тубаса талантыңызбы, же бир аталарыңыздан, же бир агаларыңыздан калган бир өнөр десек болобу, кандай десек? Бул окугандан талант чыкпайт, талантты Кудай берет да. Жаратылыштан таланттуу болуп жаралат адам өзү. Бирок 10% талант, 90% эмгек болсо адам элге таанылат деген жери бар да. Менин атам Раматылык сотто иштеген адам болгон, илгери ушул Ачы районунда. Ошол киши соттун председатели бир аял киши болгон экен. Ошого атын берип турсун Жапар дегенде, менин атыма аял минбейт деген да. Аял минбейт бербей койгондон улам атамы уюштуруп ушул соттоткон да. 25 жылга кеткен. Ошондо 54-жылкы жазган атамдын ырлары бар да. 54-жылда мен аны бул жерден азыр 1-2 сабак окуп көрбөйлүбү? Эмне деп жазган? Аны өзүнүн рукописи мынау. Атамын өзүнүн рукописи мынау. Муну которуп атасыз эми? Жок, ошону көчүрүп эле жазып атам да, мен жаңылап атам да муну. Ошол 54-жылкы дептер мынау. 54-жылкы дептер. 1954-жылы жала жабуу менен Сибирге камакка камалган аксакалыбыз ошол жерден өзүнүн жубайына жазган моундай кол жазмасы экен. Ушул жерден 1-2 саптарынан окуп бербейсизби өзүңүз? Ушу менин атам Кошалиев Жапар деген ошол 54-жылы ушу жалган жалаа менен кесилип 25 жылга соттолуп, 55-жылы акталып келген да. Эми мынау ошол жер, дептер дагы табыш кыйын болсо керек ошо мезгилде. Ушунча жиш жазылган үчүн мен муну көчүрүп жаздым эле, ошо бул мунун ошо көчүрмөсүнөн окуп берейин бир, ошол ушундай деп жазган дем. Бул көп аябай өзү. Баарыбыз жашпыз муңайган, бак таалай күткөн Кудайдан. Болочок тилек оң болсо, бошонорбуз убайдан. Алмадай болгон кызыл өң, агарып кардай кубарган. Ардактуу курбун кат жазат, ал акыбал сураган. Чын келип кепил болгон жаш тилек, чыгабыз качан кумардан деп жазган экен Раматылык атам.
чынында аябай маанилүү жазыптыр. Сибирде кардын ызгарында жазылган окшойт бул саттар. ооба. Сизге рахмат. Мына айылдын тарых таржымалын билебиз деп сиз жөнүндө, атаңыз жөнүндө дагы маалымат ала алдык. Чынында жөнөкөй инсандар эмес экенсиздер. Макул, аман болуңуз. Чыгармачылык ийгилик сизге. Силерге дагы ушу чыгармачылык ийгилик каалайм. Өркөнүң өрөсүп, эл журттун кызматын кылып жүрө бергиле балдарым. Аман болуңуз. Аман болгула силер дагы. Рахмат. Acayip tog oyunundan orun algan, suqtanıp uğul kızı obon salgan, sululuktan gelişken tört tarafı, eşçerge almaşılgız oğan talam. Tündügünde babaş atam akkar baskan, düştügünde karankürsay tolku vakkan, taң şoolası çıkıştan tөгülgönde, mına men de gülümsürüp koynun açkan, ır yazıp koluma kalem alam, tübölük aman bolgun oğan talam. Kança ömür, kanday yaşo bolsa dağı, arı bak, seni suyup, sen de kalam. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Могол айыл аймагына караштуу Оган Тала айылы деңиз деңгээлинен 1200 метр бийикте жайгашкан. Калкынын саны 3100дөн ашуун 670 тегерегинде кожолук бар. Айылда орто мектеп, бала бакча, спорт зал, медпункт жана мечит жайгашкан. Элет эли негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылыгы менен алектенишет. Быйылкы жылы ушу биздин президентибиз Сооронбай Шарипович ушу айылдарды өнүктүрүү жана санарипташтыруу жылы деп белгиленген. Ошонун аркагында өнүктүрүү жөнүндө бир топ жумуштар болуп атат. Ушу Оган Тала айылында мурун райондун центри болгон, бул ачык району болуп келген. Бул жерде больница болгон. Больницада хирургия, терапия бардык бөлүмдөр бар болчу. Ошо эскилиги жеткендигине байланыштуу быйылкы жылы уже котловасын казып баштады. Ошо 85 миллион сомдук больница курулуп атат, 3 этаж. Подвал 3 этаж больница курулуп атат. Бул дагы 2020-жылы Кудай буйруса жумушка ишке берилет. Чарба Оган Таланын жеринен 1 километр 200 метр жерге асфальт кылынды. Бардык айылдардын көчөлөрү жарыктандырылды. Мына жарыктандырып, центральный көчөлөр жарыктандырылды. Ушундай бир жакшы алгылыктуу иштер болуп атат. Мектеп көчөсү кызыктуудай ат коюптур. Ушул көчөгө киргенде эле биринчи үйдө ат таптаган балбан улакчы жигиттер бар деди. Ошолорго баратам. Мына көрүнүп турат. Бул жакта азыр аттар байланып турат. Азыр барабыз, кенен маек кылып силерге жакшы бир маалымат бергенге аракет кылам. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшы. Охо, аттарды карап атышсыздар. Бул жактан киребиз да? Ассаламу алейкум. Кандайсыңдар, жакшысыздарбы? Көз тийбесин. Жакшы ат экен. Бул кандай парададагы ат? Өзүнүн кара байырында. Кара байырдан, Канча жашта бул эми? 2 асый. 2 асый. Булакка чабылып атат да бүгүнкү күндө. Кече жаңын алды өзү. Кече бир салып көрүп алдык да. Канча калдыңар эми? Бас сыр болуп тура берсин. Мына кебирке жандыктардын кебирин арзан. Мондай атты өзү баасын айтпайт деп калат, анан атты сатам деп дагы айтпайт, Жаңылап келген. Эми бул атты карагандан бир өзүнчө бир сырлар бар да. Бар. Ошол жөнүндө бөлүшүп кетпесим. Атың ким? Нурбек. Нурбек. Мен атым Казбек. Нурбек, бул ат таптоонун сырлары менен бир бөлүшүп кетпейсиңби? Мүмкүн бөлүшүп кетейин. Эми бизде өзү атам саяпкер да. Ошо атам карап берет. Ачыгын айтканда өзү чабыш эле билем мен. Ат деле жакшы карабайм. Бирок атты караш өтө кыйын да. Багыш да кыйын. 2 миллион немесин расход кылат да. Жана жаш баланы карагандай карайт деп. Ошондой. Уктобойсуң да.
ат караганда. Багыш оңой, суутушу кыйын. Өтө мындай кылдаттык менен суутпаса менин этим талага кетет да. Бул ат багуунун өзүнүн убакыттары бар да, мына жем берүү, суу берүүнүнчү. Ооба. Кайсы убактарда бересиңер да? Эртең менен сугарасын, келип кайра отко коесуң. Эми бакканда жылбайт да ордунанчы. Жылдырбай ордунан суу бересиң, ордунан жем чөбүн берип, үзбөй багасың. 40 күндөн кийин кичине мындай жетелесең эле өзү тердеп баштайт. Ошондон кичине узартып, анан мине баштайсың да. Ошондон бир 40 күндөн ашыгыраак сууткандан анан даяр болот да. Ошондо өтө этият кылып суутуш керек да, узакка бастырыш керек. Андай нары бери кыймылдатып келип, тердетип келип басып койгондо болбойт. Бул ат тердеп калып турган, менимче чабылган окшойт. Ары чабылып келген бул. Ошондой. Кайда атасыз? Бул атыңыздын кайман аты болсо керек? Жок, бунун кайман аты жок. Эми биз ал жашынан өстүрүп, кичинесинен эме кылган үчүн ат деле койгон эмеспиз. Кличкасы жок. Жөн жакшынакай эле эме кылды эле. Улакка чабылат. Улакка чабылат. Жанагы кээ аттар топко жакшы кирет деп калат, топ жакшы жарып чыгат деп калат. Кээ бири топко кирбей коет, кээ бири жакшы чуркайт дейт. Бул аттар кандай багыттары болсо керек менимче? Багыттары бар, эми бул жыйынга андай эле жакшы эмес. Бирок мындай эле кадак деп коет. Анан алып качмай деп коет. Ошонусуна жакшы бул. Өтө жакшы. Нурбек, анда эмесе аттарды бир ээрлеп, бир ат үстүндө бир маек кылбайлыбы? Болобу? Кайсы атты бересиңер эми мага? Ошону ток берди. Ого. Булай бакуат ат окшойт менимче. Кличкасын ону иним койгон. Кайман атымбы? Ким деп? Тайсын деп коет. О, Тайсон деген ат, Атты ээледик. Азыр ат менен бир аз маек кылабыз. Кандай болду? Аттар даяр болду? Минели? Нурбек, мына менин турган ат жөнүндө айтып кетсең, бир аз бийире окшойт, Мына чоң ат бул. Биздин мына сууда азыр кыйын ат ушул. Мында ачыгын айтканда, өзүбүздүн акабыздын аты болот. 1 жыл болуп калды алганына. Ошондон бери көбүнчө мен чабам. Аттардын арасында эң ишенген ат ушул. Ушул ат, ушу кара ат. Күчтүү атыбыз ушу. Нурбек, бул улакка кантип кызыгып калдың да сен? Улакка эми каныбызда бар да. Атам улакчы болгон, чоң аталарым саяккер болгон, улакчы болгон. Ошондон кызыгып калганбыз го дейм. Анан бул улактагы тактика деп коет го жанагы. Эрежелери дейби? Эми эрежелери Сен мындай улактагы өзүнүн позицияң кандай? Мен бул аламанды эми жерден алып мындай эме кылган кызыгабыз да. Ошондой жерден алабыз көбүнчө. Мындай торпок улактарда. Анан эми командалык оюн бизде анча өнүккөн эмес. Ачыгы андай оюн болбойт. 5-5 жок. 5-5 жок. Аз болот. Кээде гана болуп калат. Эмнеге силерде 5-5 жакшы өнүккөн эмеспи? Жокпу түптөй тургандар? Түптөй тургандар эми ага мындай демөөрчү керек да. Анан 12 ат кылыш керек, адам чогулуш керек, балдарды багыш керек. Аягы бар. Эми өзүбүздөн деле эми чоңдордон бар. Найбек ака бар, Мирлан ака, Мирлан Бакиров. Сайдилан Ишанов деген бар. Ошолар эми биригип чогулса жакшы болмок өзү. Кыйын балдар көп өзүбүздүн райондо. Азыр эми бүгүнкү күндө мына спорттук оюн деп, улуттук оюн көпкөрүүдө 5-5 ойноп калбадыбы? Ойнолуп калды. Бирок бизден команда жок да. Команда жок, Ошону түптөй турган адам жок. Ошондой кылып уюштуруп, айыл өкмөттөр дагы тез уюштуруп турса жакшы болот эле өзү. Аттар чыгат, балдар чыгат ошондо. Негизи
улакка кызыккан жаштар көп элеби азыр? Көп, өтө көп. Азыр көп негизи. Себеп дегенде мына 2016 болду көчмөндөр. Ошондон кийин өтө өнүгүп кетти. Мурда кызыккан, ат кармагандар жок эле. Биздин айылда деле 1-2 адамда ат болот эле, башка эч кимде болбойт эле. Азыр тай болсо да байлап калышты да. Көп. Жаштардан көп анан. Көп жаш балдар чыгып атат, жакшы балдар чыгып атат. Демиш. Ооба, чындыгында азыр сенин айтуң менен улакка кызыккандар көп экенин байкап атам. Мен ойлойм, келечекте ушул силердин айылыңардан дагы өзүнчө бир команда чыгып, Кудай буйруса, республика чемпиону болобуз деген тилектерди айтып калабыз. Ошентип өнүктүрөбүз деген өзүбүздүн деле ниеттерибиз бар. Жаш балдарды өнүктүрсөк, чыгарсак, үйрөтсөк. Жакшы аттар бар экен мына. Улакка бап. Кудайга шүгүр. Айыл аралап бара жатып мектепке туш болдум. Бул орто мектеп кыргыз эл артисти Сатыбалды Далбаевдин атына коюлуптур. Сатыбалды Далбаев сахнанын чоң чебери, көп кырдуу чыгармачылыгы театр искусствосунун тарыхында маанилүү орунду ээлейт. Айтылуу артисттин бүткүл өмүрү улуттук драма театры менен тыгыз байланышта. Иликтеп карасак, театрдын бүгүнкү деңгээлге көтөрүлүшүнө, республиканын чегинен сыртка таанылуусуна зор салымын кошкондугун тана албайбыз. Сатыбалды Далбаев 1934 жылы Базар Коргон районуна караштуу мына ушул Ооган Тала айылында жарык дүйнөгө келген. Мына ушул инсандын атын бийик тутуп, анын баскан изин, жолун, сыймык менен ушул мектепте окуп жаткан окуучуларды көрүп, кубанбай кое албайсың. Ааламга жол айылдан башталат дегендей, ушундай айылдан чыккан артист спектакльдерде башкы каарманды ойноп келген болсо, азыркы учурда айыл эли урматтап сыйлаган айылдын башкы каарманы. Ал бири-бирине окшобогон образдардын бүтүндөй бир галереясын түзгөн залкар актер болгон. Assalamu alaikum. Кандайсыздар жаштар? Бул жакта айылдын жаштары спортко кызыгуусу аябай жакшы. Бул жакта волейбол болуп атат экен, ушул жерге келдим азыр. Ой. Кандайсыңар жигиттер? Келиңиздер. Assalamu alaikum. Кандайсыздар жаштары? Охо. Жерге туруп алайын, Ага, биринчи тааныш болсак, менин атым Казыбек. Шакир. Шакир, атыңыз Шакир экен, Абдан жакшы. Мына спорт зал аябай сонун салыныптыр да, бул качан салынган? Буну 2015 жылы Арис тарабынан, Германия кызматташ тарабынан 8 миллион 200 миңге курулган. Элдин салымы 200 миң. Эми бул жерде спорттук сабактар өтүлүп турат да, Бул жерде 3 физрук бар. Хасан Хусан, дагы бир Асан деген. 3 экен. Кызмат кылышат, ишешет бул жерде. Анан булар сабак учурунда өтүшөт, дене тарбия сабагында. Анан после обед сабактан кийин куржага өтүшөт. Өзүнчө бир атайын даярдык болот экен. Атайын куржага өтүшөт. Ал даярдыктан кийин бул окуучулар кандай бир жакка чыгып, таймашка чыгып турушабы? Мелдештерге. Биздин балдар зонада ар дайым ар жыл өткөн зоналдык мелдештерде биринчи орунду алып турушат. 7 мектеп бар, 7 мектеп арасында биринчи орунду алып турушат, мектеп ар дайым. Анан районда 2-3 орунду алып турушат балдар. Демек, Могол айыл өкмөтүнүн биринчилигинде ойнолот. Районда 2-3 месени кабыз кылып турушат балдар. Абдан жакшы. Негизи бул мектеп окуучулары экен, айылдыктар бул спорттун волейбол түрүнө кызыгуусу кандай, жакшы элеби? Сөз кызыгат. Бизде эгемендик күндөрү, майрам күндөрү, аш тойлордо айылдын элдери келишип, ойлоп турушат. Абдан жакшы. Анан жумасына 2 жолу
Kechke mal saat 6'dan keyin kelip saat 10-11'e çeyreğe oynashib ketishadi. Айыл эле. Ayılın öyle. Siz өзүңүз тааныштырып кетпейсизби? Менимче Жентарбек мугалим окшойсуз. Men ушул номер 17 Сатыбалды Албаев атындагы гимназия мектебинин дене тарбия мугалими болуп иштейм. İştegениме мынакей 19 жыл болду. Балдарды азыркы күндө спортко кызыгуусу өтө жакшы. Азыркы мынау биз көрүп жаткан, ойноп жаткан балдар 10-11 класстын окуучулары. Булар аябай спортко кызыгышат. Спорт залыбыз түшкөндөн бери Кудайга шүгүр өтө балдарыбыз тездиктери, мисалы топту алып чабуулары, секирүү дегенде бул спорттон өнүгө башташты. Булардын келечекте биз буларга ишенип калабыз. Кудай кааласа Кыргыз Республикасынын туусун көтөрөт деген ишенимдебиз. Албетте. Окуучуларыбыз аябай жакшы. Формаларды Ариес тарабынан тиктирип берилген. Мынакей кружогубуз болот түштөн кийин бизде бир смена окулат. Түштөн кийин саат 3-төн 5ке чейин жумасына 2 жолу кружок болот. Ушул кружокко катышкан окуучулар келип, машыгып, даярданып кетишип турат. Буларды биз өзүбүз карап, өзүбүз ойнотуп, анан кийин жөнөтөбүз. Агай, мынабу спорт зал 2015-жылы салынып да. 2015 жылга чейинки спорттун абалы менен, бул айылдагы спорттун абалы менен азыркы 2015-тен кийинки абалы кандай салыштырмалуу? Эми 2015 жылга чейинки абалга салыштыра турган болсок, азыркы мезгилде 2015 жылкыда алдыңга караганда өтө зор. Себеби спорт зал бар жерде обязательно шарт бар жерде. Бар жерде балдар дагы кызыгуусу да күчөйт экен, спортко кызыгуусу өтө жакшы болот экен. Алдын биздин мынакей мына жакта өзүбүздүн футболный площадкабыз бар, ал жакта волейбольный площадкабыз дагы бар. Алдыңкы балдары караганда азыркы мынакей спорт залда ойноп, кичине машыккан балдардын өзгөчөлүгү өтө таасирдүү. Айырмаланып турат, Айырмаланып турат, ооба. Абдан жакшы. Мынабу азыр волейбол боюнча өзүңүз айтып калдыңыз, жакшы кетип атат депчи. Мынау спорттун дагы башка түрлөрүнө кызыккан жаштар барбы эми? Дене тарбия мугалими катары өзүңүздүн көз карашыңызда, айылда? Албетте, спорттун түрлөрү өтө көп, мисалы футбол, волейбол, шахмат, теннис деген. Эми биз ошол спорттун түрлөрүнө алып көрсөк, футболго кызыккан окуучуларыбыз дагы абдан жакшы. Мисалы шахмат ойношот балдарыбыз, шахмат, теннис ойной турган балдарыбыз бар. Азыркы мезгилде биз балдарыбыздан эч мындай чочубайбыз. Бир жерге апара турган болсок, балдарыбыз спортко кызыгуусу жакшы, машыгуусу жакшы. Албетте бир активдүү ойноп, орундарды алат деп ишенебиз. Ийгиликке жетишет, Ийгиликке жетишет деп ишенебиз биз. Ооба, биз дагы тилектеш болуп калайлы, ушул жаштардын спортко болгон сүйүүсү мындан ары да күчөп, бул жакта агай дагы айтмакчы, Кыргызстандын бир туусун, Кыргызстанды бир дүйнөгө тааныткан эр азаматтуу спортчулардан болушун тилеп калалы. Абдан жакшы ойноп жатат. Бир гол көрөлчү, Азыр жакшы. Мен жакшы. Мына бала жакшы чабат экен, Бул жактагы балдарыбыз 10 класс, бул жактагы балдарыбыз мына 11 класста. Бири-бирине үлгү болушуп. Кыйланып болот. О, Азамат. Дагы. Азамат. Класс. Азамат. бул айылды кыдырып жүрүп, Аксакалга жолугуп калдым. Аксакалдын айтымында ушул жерде булак бар экен. Ушул булакка зыярат кылып турушат экен элдер. Азыр биз дагы көрүп, ушул булактын кандай пайдалуу жактары бар, кандай бир зыярат кылуучу мындай касиеттүү жер экенин абадан сураганча жеринен көрөлү. Азыр биз ушул жакка кирип баратабыз. Бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Жүрүңүз аба. Ооба, мына бул жасалгалап коюптур да. Негизи бул илгертен эле жасалганбы же жакында эле жасалганбы? Жок, кийин жакылган аяк-бая бир 10-15 жыл болуп калды. Атайын элдер үчүн мындай жакшыраак шарт болуш үчүн, Ошону айтып атпайм мен. Ошо Жалал Асановдун баласы, Жалал Асанов бир айыл чарба министри болуп турган учурда келип,
Men şul жердегилерге bir zaryat oynamak için gelip ketip yürüş için bu yerlik ança olsam onda koyayım dedi de. Mына суу каяктан чыгат аба кызык болот атат мага. Şu onu. Taşın içinden çıkan su olsa. Turba oy ağılı bugulup içine. Onda onu şaldan. Суу ушундай көп эле чыгабы? Bundan kövrek çıkar. Азыр азайып калдыбы? Bizde yok olup kanı şurada жазda követ. Su bundan kövrek çıkar. Sudan gelip içecek. Кадимкидей эле ичет, э? Kadinkide ele içecek. Анын кайнатыштын кажети жокпу? Yok, hiç nerseni kılbayt. Булар суулар саркындуу болуп бөлүнүп чыгат окшойт менимче. Же кадимкидей эле агабы? Taşın içinden çıkart da. Taşın içinden sılgıp çıkart. Жогору чыксак болобу? Болады. Охо, бул жер суу басып кетиптир да. Болады. Çıkıp келет. Охо. Бул жакта турбайбы негизи, көзү? Düşüp ketkeni var bulursa, o nereden yaktan da düşüp. Абайлаңыз аба, мына жер бираз сыйгалак болуп калыптыр, Чындыгында аябай укмуштуу да, таң калыштуу жерде экен. Ошол менен ушул жерден мындайдан келип, минерге келип отурган бир 100 адам отурат. Баа зыяратыбыз кабыл болсун. Ниеттүүлсек тилектерибиз кабыл болсун. Турмушубузда эч кандай жамандык болбосун. Ден соолугубуз чың болсун. Ниеттүүлсек тилектерибиз кабыл болсун. Амин деп туруп суранып фатыйа беришет. Ошонун ичинде көп жыл бою төрөбөй, андай болуп жүргөндөр кийин төрөбөй болуп калат. Бул жерден келип зыярат кылып келгендердин айрымдары бутору болсо бутунан жакшы болуп кеткени бар. Колору болсо колунан, же болбосо ичинен. Кыскасы ушул жерден кандайдыр бир жакшылык зыяраттык кабыл болуп кеткендер болот да. Ошондуктан биягы Жалал-Абад, Ош, Өзбекстандан Пактабад, Андижан, Намангандан келишип, эл миңдеген адам келет. 2 май күнү. Эмне үчүн 2 май күнү келет да алар? Ошол күнгүгө бир жолу кабыл алып койушкан. Кабыл алып койгон. Ошол биздин зыяратыбыз 2 май күнгүгө топтолсун. 1 май күнү эл ар жерде өзүнчө болуп, 2 май күнү биз ушул жерден бир зыярат кылып, ден соолугубузга, же болбосо тилеген ой максатыбызга жетелик деген немеде муну ушул тегеректи айтып атам го. Ош Фергана өрөөнү боюнча бардыгы 2 май күнү келет. Аба эми бул суунун касиети эмнеде? Касиети бул. Касиети бир изилдеп чыгышканбы бул суу боюнча? Жок, суу боюнча изилдеп чыккан эмес, бирок адамдын мындай чыкканда денесине тиешелүү нерсени аткара турган суу катарында болуп калганда бул. Бүт азыктары бар. Азыктары бар, ооба. Суунун касиетинин өзүнүн баалуулуктары бар экен, баалуулуктары бар, ооба. Ичкенде сөзсүз түрдө денени тазалагандыгы, денеге ушундай бир жакшы нерсени алып келгендигин байкашкан да. Анан өзгөчө бир мындай үңкүрдүн ичинде экен да бул. Ооба. Базаркон районунун ичинде Олгантала айылында, Чарбакта өтө уникалдуу сонун жерлер көп. Анын ичинен бизге белгилүүсү бир гана мындан 7 километрден турган Арстанбай эле белгилүү. Бул калгандары анча белгилүү эмес, сиздер келип мындан биягына белгилүү кылып бир чыгарышыңар мүмкүн. Албетте, мына урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызстандын кайсы булуң бурчу болбосун, аябай кооз, аябай уникалдуу туризм тармагына ыңгайлашкан мындай
кооз жаратылышта жайгашкан жаратылыштарыбыз бар. Чындыгында ушулар чет өлкөлөргө тарап өзүнүн бир баулугу менен өзүнүн бир касиети менен туристтер тапса биздин Кыргызстаныбызга аябай сонун насыйда болот деген. ооба, ооба. Аябай сонун маалымат айттыңыз аба. Бул судан ич көрсө болот да чыгып, Болот. Эми сиз чыга албай атасыз. Жок, мен чыга албайм. Чыгып аракет кылып көрөйүн азыр. Чыгып судан ичип дегендей. Чыгып мындай кылып эле колуңа тосуп. Ооба. Албетте мындай жерге келгенден кийин сөз түрдө ууз тийип кетпесең болбойт. Охо. Эң кызыгы бул су кайсыл жактан мындай көп түшүп атканы мага кызык болуп атат. Болушунча жогору жакты караганга аракет кылып көрөйүн. Мына ушул жерден эле мына жакындагы жерден булак сымал су чыгып, мына ушинтип шаркыратма болуп агып атат. Az dağımsız görüydü. Чын айтсам, кадимкиде су, бирок айыл тургундары айткандай, бул суда көптөгөн элементтерге бай деп айтылат. Сезон убагында бул жерге ушул өрөөнүн, Ферган өрөөнү десе болот. Ушул айылдын четки айылдарынан бул жерге зыярат кылуучулар көп болот. Ушундай уникалдуу кооз жай. Охо. Мына минтип ар жерден саркындуу сулар дагы агып турат. Охо. Бул жер жылмакай, аба ыйлаш керек. Жыгылып кетти. Коркунучу бар. Мына ошентип Базар Коргон районунун Могол айыл аймагынын Огон Тала айылына болгон сапарым карады. Сиздер менен мен Казыбек Мамасадык болдум. Мен айылым көрсөтүүсү. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Uят бар сенде, уят бар. Бай гүлбей турган жерге ham гүлбей. Кандай бул? Жакыныраак. Şöyle. Kapı bağlı anatta mı? Bağlı anat. Ne oldu? Ne oldu? Ekrandan çıkmış.